Достор, кандайсыздар? Баарыңыздарга кутман таң, кутман күн же кутман кеч. Айтор, кайсы гана жерде укпаңыз, ар бир учуруңуз биз менен жагымдуу болсун. 10 гана мүнөттүк убактыңызды бөлүңүз дагы Мирель экөөбүздүн бытылдап сүйлөп бергенибизди угуп коюңузчу. Быдылдап сүйлөгөндү билбейм, мен быдылдап сүйлөй албайм. Мен акырын, шашпай, ойду чогултуп, сөздү табып сүйлөйм. Ошону да угуп кабыл алып коюңуздар. Мирель жана Аку кызматыбызды баштадык. Бүгүн болсо мурдагы подкасттарда кино тасма көрүүнүн пайдалуу жактарын караганбыз. Бүгүн эми бая тыйындын эки бети бар эмеспи? Зыяндуу жактарын карап кетели деп турабыз. Тыйындын бир жагы, оң жагы бар, анан сол жагы берки жана аркы бети бар. Анысы кандай кино тасмалардын дагы оң анан терс жактары бар. Мен биринчи ошол тасма жөнүндө сөз кылып баштаганда подкастта айттым эле. Бир адам жөнүндө айтып берем депчи. Ал өзү ошол сатанист деп коет го, ошондой болчу экен да, шайтанга табынчу экен. Аябай коркунучтуу иштерди кылчу экен. Өзүнүн мүмкүн интернет булактарынан каалагандар болсо карап окуп алса болот. Аябай жаман иштерди кылган, ушундай коркунучтуу адам болот. Анан бир күнү Машаякка ишенип калат да, Иса Машаякка ишенип калат экен дагы. Анан жашоосунда переворот болот, 100% болушунча толук өзгөрөт. Анан баягы ошонун адамдын көөлүгүн окуп атып аябай коркком да мен. Жана мисалы көз ачыктары бар, анан ушинтип кирип келет, анан эмне деп айтышат го. Ошонун ичине эле бул шайтандын рухтары ушундай кылып кирип келип, адамдарды коркутуп, кадимкидей эле муунтуп, мону кылбасаң деп коркутуш экен да. Анан ал адам ишенип калгандан кийин айтыптыр мында тасма жөнүндөчү. Ал ошол тасма жаатында бир орундуу элечкен көрүнүктү. Тасма аркылуу биз бири-бирибизге баягы сигнал беребиз деп айтып берип атат да, ошолчу. Бул мисалы 50 жылдан кийин биз моундай пландарыбыз бар дегенди тасма аркылуу сигнал кылабыз депчи. Бир мамлекет бир мамлекетке, бир бийликке сигнал берет дагы, анан ошону ишке ашырганга биз болгон күчүбүздү жумшайбыз депчи. Мен окуп алып анан апи деп коркуп ушуга чейин барабы дегенде. Ушуга ушунчалык тасманы да ушундай курал кылып колдонобу депчи. Анан биз баарыбыз билебиз, мисалы жаман тасмалар жок эмес, өтө эле көп. Бул адамдын психикасын өзгөртүп, адамдын аң сезимине таасир бере тургандар да. Өзгөчө балдар туура айтасың. Керек болсо мульт тасмалар. Кайсы бир мульт тасмаларды азыр өлкөлөрдө көрүүгө тыюу салбадыбы, таптакыр аларды интернет булактарынан бардык жерден чектеп салды да. Бул абдан жакшы деп айтат элем, анткени жаңы калыптанып келаткан баланын аң сезимине туура эмес үрөндөрдү сээп койсо, ал ошого жараша калыптанат дагы. Анан ал үчүн мисалы бирөөнүн бир нерсесин алуу, зомбулук көргөзүү нормалдуу болуп калат да. Элестет. Ошондуктан бул жагын да фильтрлеген жакшы го дейм. Албетте, ал жак эме мындай кино тасма менен бул психиканы бузуу деп айтылган бул жада болсо чоң адамдын эле уже психикасы ордуна келген адамдын деле бул кино тасма бузуп коюш мүмкүн. Ошол эле жанагы патриоттук кино тасмалар кандай гана жакшысын алып келбесе дагы ошонун зыян жери дагы бар. Мен патриот болом, тигиндей болом деп туруп туура эмес жолго мындай ой менен кетип калышы мүмкүн. Же ошондон тышкары болсо кичинекей баланы ушул өлтүрүү же болсо мындай жүрүш туруш нормалдуу экенин ушул кино тасмадан көрүп турса болот. Анткени адам баласы болсо мындай көргөн, эмнени көрүп атса, эмне болуп атса, ошону мындай кабыл алат экен да. Ошону өзүнүн мындай сиңип алат экен, анан жашоосунда ошону чыгарат экен. Ошондой эле кино тасмада болуп аткан нерсени көрдү. Анан жашоодо чындыгында болот экен, мындай болуп атканын көрүп алып кээ бир учурда, анда нормалдуу эле нерсе турбайбы? Ошол эле жанагы ар кандай өзүнчө бир пропагандалар бар кино тасмаларында. Ошол аял деген мындай же эркек мындай деп туруп экөөнү бөлүндүрө башталат. Үй бүлөнүн эмеси кандай бөлүнөт? Мисалы бир мурун бир подкастты угуп атып, анан видеосун көрүп, бир адамдын эсиме чыгып кетти. Ал болсо ошол мультфильмдер жөнүндө айтып атат да, айтор. Ал болсо бирок албетте өзүнүн бир пропагандасын жүргүзүп аткан, бирок бир сөздөрү мага жагымдуу болду. Ал болсо Советтик Союзда мультфильмдердин көрүп, анан кийин болсо чет өлкөдө жана Диснейдин ар кандай эски мультфильмдерин көрүп, бул жакта кандай эмне зыяны, эмне жаманы болушу мүмкүн деп карап салыштырып атат да. Анан экөөнү салыштырса, бул жакта кино тасмасында Советтик Союзда жанагы ата-эне, апа, өлкө, анан ошонун баары мындай
жогору көтөргөн мультфильмдер экен да. Диснейдикин көрсөң, аял өзү эркин болушу керек, каалаганды кылыш керек, каалаганды заманбап деп бул жакта анан экөөнү салыштырып атат. Аял болсо кыз бийлеп, ырдап, сонун жүрөт, рахат алып жүрөт. Ар жагында карасаң 4-5 баласы менен апасы базарда иштеген, жаман көргөзгөн, семиз, кыйкырып, өкүрүп балдары менен кыйналганын көрсөтүп атат да ар жагынан. Анан ушинтип баланын оюн кандай программировать этет экен да. Бул жашоо туурараак, тигиндей кылсаң момундай болосуң дейт да. Ушуну салыштырмасын көрүп, кандай албетте ал өзү пропаганда кылып атат. Ошол Советтик Союздун мультфильмдерин өзүлөрдүкүн, бирок болсо кандай гана болбосун, бул жакта чындыгы дагы бар да. Бала көрөт, жанагы Маша и Медведь дегенде бар го. Мен түшүнбөйм көптөрдө. Мага түшүнбөй атам, анан ата-энелер айтып бергенде мамалар айтып берет, ошол мультфильмди көргөндөн кийин кыздарым, кичинекей кыздарым, балдарым баштайт дейт. Тигини кылат, муну кылат, тигиндей кылат, чуркайт, өзгөрөт, анан ал түшүндүрөт, бул Машага болуп атса, ушундай болуш керек экен деп туруп, ушуну баары кыла баштайт дейт да. Анан ойлонуп калам, мен аны түшүнбөсөм дагы, мындай кичине болсо да түшүнүп турам да, эмнеге алып берет экен депчи. Анткени кичинекей бала көрүп, түшүнүп, аны кабыл алат. Бирок азыркы балдар болсо кичине өзгөрүп кеткен, алар интернеттен көрөт. Анан интернетте мультфильм баягы коюп берсең ага кызык эмес. Аларың бир подкасттарды көрөт экен да, бирөөчү. Оюнчук жөнүндө, тиги бул жөнүндө, анан ойлоносуң, деп туруп. Өзүнүн бир зыянын дагы алып келиш мүмкүн экен да, ушул өз бир пропагандасы бар болсо. Туура эмес пропаганда болсо, анда албетте балага, жанагы бала эмес, чоң эле адамдарга бул зыяндуу болушу мүмкүн экен да. Туура. Биз дагы угармандарыбыздан сурайлычы, тасманын кандай зыяндуу жактары бар деп ойлойсуз? Өзүңүздүн оюңузду жаза кетиңиз. Бизде болсо 7 минут өтүптүр. Негизичи Мирели, аябай жакшы нерсени айта кеттиң. Азыркы учурда, мисалы, бир учурда Советтер Союзунда, мисалы, керек болсо, Советтер Союзу дебейинчи, мындай добросовестный жакшы мультасмаларда эркек менен кыз дайыма дистанцияда, уялып, кыз баягы жигит карап койсо уялып кетип, смущаться этипчи, ошентет го. Азыркы заманбаптарда карасаң, өбүшүү, жетелешүү, кучакташып алуу деген мындай нормалдуу эле болуп баратат да. Анан аны көргөн балдар эмне бул тасмада көрсөтүп атпайбы? Анан туурайт да, кичинекей балдар аны байкабай туруп. Же болбосо ошол эле тасмалар адамдын аң сезиминде отуруп алат. Мен журфакта окуп жүргөндө бизге аябай ушул ар бир СМИдеги, ар бир ошол ЖМКлардагы куралдар жөнүндө өтчү да. Бул куралдар эми ошол эле гаджеттер, теле, радио кайсы кандай таасир берет деп. Анан телени бул жашоонун фону деп атап койчу да. Мисалы, фон да, бул сенде фон элестет. Эгер ошол фон таң аткандан кечке чейин күйө турган болсо, ал адамдын аң сезимине, подсознанияга таасир берет да. Мисалы, мейли ал чуркап кеткен реклама болсун, азыр тасма ошол канчанчы кадр деп койчу эле немелерде, тасмалардагычы зыяндуу кадр, аны негизи кошконго уруксат бербейт, бирок кошуп ийишет. Адамдын аң сезиминде калат дагы, ал сенин акырын күнүмдүк жашооңдо байкалып, өзүн байкай атайт баштайт. Мен биякта жашайм, мону кыл. Мен бул жердемин деп, тасмалардан кийин барып туруп зомбулук кылып койгондор бар. Ата-энесине кол көтөрүп, керек болсо апасынын өмүрүнө кол салгандар бар. Мунун баардыгы ошол тасмалардан коркунучтуу бир таасирлерин айтат да. Эмнени көрөбүз, кайсыны көрүп жатабыз, кимди көрүп атабыз, бул дагы аябай маанилүү. Ошондуктан жатаарда эптеп эле тасма көрөйүн эмес, эмне тасма көрүп жатасыз, фильтрлеп коюңуз. Биз болсо убактыбыздын соңуна чыгып калыптыр. Кийинкиде дагы улантабыз. Анан албетте оюңуздар болсо жазыңыздар. Албетте биз менен байланышта болуп туруңуздар, ошол оюңузду тартынбай жазыңыздар. Анда эмесе кийинки подкастта жолугабызбы? Же да убактыбыз барбы коштошконго? Жакшылап коштошо алсаң болот. 30 секунд бар. Биз сиздерди сайтка чакыра кетеличи. Алкитап Чекит медиага да байланышта кошулуңуздар. Ал жакта кызыктуу силерге темалар болсо ошол жерде болот. Ошол менен биз менен байланышта болуп турсаңыздар болот. Анан дагы ошол эмеде YouTube обложкасында дагы номер турат. Ошого номерге да жазсаңыздар болот. Жеке сурооңуздар бар болсо, кызыкчылыгыңыздар бар болсо, ошол жака жазсаңыздар болот. Биз байланышта болуп турабыз 24 саат. Ал эми номурду болсо мен да кайталай кетейин. Эгер обложка көрүнбөсө, бизде Godpods'тан уккандар бар. +1 301 760 60 70 сандары. Жазыңыздар, күтөбүз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.